2010 жылдан бери жыңсыз кеткен экс-премьер-министр Данияр Үсенов белорусиялык маалымат каражаттары аркылуу элге кайрадан көрүндү. Болгондо дагы Александр Лукашенконун жарлыгы менен түзүлгөн Беларусь улуттук биотехнология корпорациясынын башкарары өзүн Даниил Урицкий деп тааныштыргандыгы маалым болду. Тамашалап айтканбы же чынбы белгисиз, журналисттерге Данияр Үсенов 2013-жылы Малайзияда өлгөн деген кабары бар экендигин маалымдаганга үлгүргөн. Данияр Үсеновдун эл алдында чыгышы коомчулуктагы талаш тартышка кайрадан жем таштады. Ал эми Тышкы иштер министрлиги болсо адатынча элчиге нота тапшырып койду. Башкы прокуратура болсо Белоруссия Үсеновду берүүдөн баш тартканын жарыялады. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев Белоруссия менен бардык байланыштарды үзүүгө чакырып жиберди. Даниил Урицкий жана өлгөн Данияр Үсеновдун жана башка Белоруссиядагы качкандар боюнча Белоруссия менен бардык байланыштарды үзүү керек. Биздин экономика бул өлкө менен байланышты эмес. Тракторлорду башка жактан алсак деле болот. Мазды эбак эле башка унаалар алмаштырган. Эгер сүт азыктары келбей калса, бул биздин айыл чарба үчүн жакшы. Жөн гана нота менен чектелип калууга болбойт. Кайра жаралган Данияр Үсеновду Лукашенко өзү түзгөн ишкананы башкартуу бул кыргыз элин шылтыңдоо. Эгер бул кадам ЭЭПтен чыгууга алып келсе, ага да барыш керек. Мамлекеттин жана элдин бардык нерседен бийик турушу керек. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандан чыгып кеткен, издөөдө жүргөн мурдагы жогорку бийлик өкүлдөрүн экстрадициялоонун оордугунун бир себебин ошол өлкөлөрдү ынандыра ала турган далилдердин жоктугу менен түшүндүрдү. Ал Тышкы иштер министрлигинин Данияр Үсенов тууралуу нотасынан майнап чыкпайт деп эсептейт. Кыргызстанда бул кишилер боюнча чет мамлекеттерди биздин өнөктөштөрдү ынандырарлык териштирүү, тергөө болгон эмес. Көбүнчө саясий нукка салып эле соттоп салып жатабыз. Жүйө жок болуп калып жатат. Бул адамдардын кылмыштары бар, соттошубуз керек деген далил жок. Экинчиден, Беларустун бийлиги Курманбек Бакиев өңдүү мындай адамдар менен жакын дос. Бул адамдар Беларус жараны болуп алган. Даниил Урицкий деген паспортторду көтөрүп жүрүшөт. Курманбек Бакиевти деле өткөрүп бергиле деп канча жолу сурап, канча жолу нааразычылык айтылды. Курманбек Бакиевти эч нерсе кыла албагандан кийин Данияр Үсеновдун деле майнап чыкпайт. Данияр Үсенов өзү айткандай, Данияр Үсенов өлгөн экен. Бул Даниил Урицкий экен. Данияр Үсеновдун мурдагы жубайы Жогорку Кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын депутаты Динара Исаева Азаттыкка учкай комментарий берип, анда ал өзүн Даниил Урицкий деген адам мурдагы күйөөсү экендигин ырастады. Бирок аны менен 2010-жылдан бери чогуу жашабай калышканын айтып берген. Мен анын кайда экенин билбейм. Биздин чогуу жашабай калганыбызга 8 жыл болду. Мурда дагы аты жөнүн өзгөртүп алыптыр деп жазып жүрүшкөн. Мен анда жөн эле жазып жатышат го деп ойлогом. Азыр интернетте тараган сүрөттөн Даниярдын өзүн эле көрүп турам. Бирок жаман же жакшы деп айта албайм. Ага 2010-11 жылдары жолуккам. Мен Кыргызстанга келдим, ал башка жакка кеткен. Данияр Үсенов биринчи президент Аскар Акаевдин тушунда саясатка активдүү аралашкан ири бизнесмен катары таанымал. Ал маркум Мелис Эшимкановдун Бей Бечаралар партиясында Адахан Мадумаров менен чогуу дагы болгон. Кийин Акаев бийлиги кулатылганда Бакиевдин жанында болуп чыга келген. Бишкек шаарын башкарып 2009-жылдан 2010-жылдагы революцияга чейин премьер-министр дагы болгон. Данияр Үсенов Кыргызстандын саясат бизнес айдыгында узак жыл жүрүп, карама-каршылыктуу адам болсо дагы, ал жөнүндө калемгер достору, чечен теңтуштары жаратылуу бир эскерүү же макала дагы жазыша элек. Укук коргоочу Качкын Булатов Данияр Үсенов Бакиевдердин бийлигине кызмат кылуу менен жаңылган деп эсептейт. Эмне кылат, айласы кеткенде эмне кылат? Бул Данияр Үсеновчу айласы кетип атат да. Бул өзү адашып калды да бул жигит. Данияр Үсеновдун тарыхында эң биринчи кыргыздын ишкери болгон, предприниматель, бай адам болгон. Бул көп мына холдинг, сүт переработка, жыгач переработка тигинде көп нерсени жасаганда анан бул президент болом деп айтары менен анан куугунтук башталганда Акаевдин убагында эле. Акаевдин убагында куугунтук болуп куугунтук көрдү. Андан кийин бул Бакиевдин командасына кире калды да. Кире калганда дагы бул 2005-жылы жакшы сөз айткан. Правительствода работает преступная группа деп айткан. Мынакей деген тиги Дордой базарынан эле каждый месяц скрывает около 100 миллионов сомов деген от налога деп. Бул чындык, азыркыга чейин ушундай. Бул чындыкты айткан. Анан Бакиевке киргенден кийин Бакиевдер жанагындай кишилерди, саясатчыларды өлтүрүп, тиги башка кылып атканда анан бул айласы кетип акча жасаганга кирип кетпеди. Мэр города болду дагы, анан
эме болду, анан Бакиевдин кулу болуп калды. Данияр Үсөнов премьер-министр болуп турганда электр энергиясына бааны көтөрүү, уюлдук байланыштан 60 тыйындан алуу жана стратегиялык объекттерди сатуу аракеттери жүргөн. Данияр Үсөновдун аты жөнүн Даниил Урицкий деп өзгөртүп алганы, Беларуста ири мамлекеттик ишкананы жетектеп жатканы тууралуу маалыматтар былтыр жыл этегинде эле чыккан.